Акыркы убакта мен бир ойлонуп жүргөн маселе боюнча сиздер менен бөлүшкүм келди. Эстеп көрсөңүздөр, акыркы жылдары ал же бул чиновникти кармаганы тууралуу кабарлашат, же ири суммадагы пара талап кылгандар тууралуу көп айтылат. Андай фактылар көп, бирок кармалгандардын баары эле түрмөгө отурдубу? Тилекке каршы жыйынтыгында коррупцияга шектелип кармалгандар түрмөдө эмес. Мен эми сиздерге түшүндүрөйүн. Эски кодекс боюнча ири суммадагы пара талап кылган үчүн мамлекеттик кызматкерлерге эркинен ажыратуу 12 жылдан 20 жылга чейин же айыппул деп каралган. Соттордо айыптоочу тарап аларга максималдуу жазаны колдонууну суранышат. Райондук соттор ошондой өкүм чыгарышат. Ошентип масс-медиага пара алган адам эркинен реалдуу ажыратылганы тууралуу окуп калабыз. Бирок муну менен иш бүтпөйт. Анан эле шаардык сотко келгенде реалдуу эркинен ажыратуу шарттуу түргө алмаштырылып калат. Ал эми жогорку сотто болсо кылмыш жообуна тартуу эмес. Аны айыпка жыгуу менен баягы пара алган адам түрмөдө бир күн дагы жазасын тартып, олтурбай жеңил эле эркиндикке чыгып кетип атат. Эми жөнөкөй биз үчүн 4-5 миллион айыппулдун суммасы аябай көп көрүнөт эмеспи? Пара алган чиновник үчүн бул сумма аны чочулатпайт. Ошентип жыйынтыгында кылмыш жасаган паракор эркиндикте күбө менен прокурор ийинин куушуруп судьяны көргөзүүгө аргасыз. Аларды эч нерсеге күнөөлөй албайсың. Бардыгы мыйзам чегинде. Анткени кылмыш кодексинин 313 беренесинин 2 бөлүгү сотторго чексиз эркиндик берип, өзү каалагандай чечим чыгарууга жол берип, эл көзүнө сүрдүү катаал чечим чыгаргандай түр көрсөтүп, чындыгында 12 жылдан 20 жылга чейинки жазалоону жылуу, жумшак, айыппулга айлантып койгон учурлары көп. Ошондуктан пара алгандар менен соттор биригишип, мыйзамдан качып кетүүнүн жолдоруна барып, оңой жазадан кутулуп, паракорлор көбөйгөн. Анткени алар акырында жазасыз каларын билишкен. Бирок алар үчүн жаңылык бар. Жаңы кодексте туура чечим кабыл алынган. Анда жазалоонун категориялары аныкталган. Бул кылмыш кодексиндеги эң орчундуу өзгөртүү. Ал жазаларды так аныктап, мөөнөтү дагы ачык жазылган. Кыскасы, эми ошол эле пара менен кармалгандарды соттор 10 жылдан 12,5 жылга чейин эркинен ажыратып, айыпка тартат. Эч кандай андай же мындай деген шарттар каралган эмес. Эми пара алгандар корксун. Паракорлор үчүн кылмыштын мөөнөтү дагы эскирбейт. Алар жоопко 5, 10, 15, ал тургай 20 жыл өссө дагы тартыла берет. Урматтуу кыргызстандыктар, пара албагыла. Эң башкысы, пара дагы бербеңиз. Анткени пара берүү дагы бул кылмыш.